Bundan 2-3 жuma мурун президент Садыр Жапаровго жолугуп чыктым. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мени жаман көргөндөр бар, сындагандар бар. Мен айтам, силер мага окшошсуңар. Түркменстанга айланабыз. Полусогнутом положении боюнча аплодировать деп парламенттин трибунасында мүнөздөмө бердиңиз эле болжолду. Ошол болжолуңуздун азыр кайсыл этабына келдик? Же Biraz кууланып атам да. Жоопкерчилигин сен деле билесиң, бирок айтып коюшуң. Мен өлүмүш болуп атам да. Кандай жооп беришимди каалайсыңар? Siz кандай ойлосоңуз ошондой? Азыр эми өлкөбүздүн, мекенибиздин сырткы саясаты тууралуу сырыңызды билгим келип атат. Жакында ошо комшу мамлекеттер менен бир аз мамилебиз сууп түштү, Тажикстан менен. Президентибиз Турцияга барып келди, ошонун жыйынтысы болушу мүмкүн. Учактар жана беспилотниктер бул жактан чыгат деп айтып атышат. Бул нерсе Россияга жакпашы мүмкүн. Жакында Кытайга сапар болуп дейт, ал жактан дагы бир нерсе болуп калса Турцияга жакпашы мүмкүн. Кумтөрдө эгер соттон жеңсек дагы, жеңилсек дагы Сентеранын аркасы менен Европа өлкөлөрүндөгү мамлекеттер сыртын салып калышы мүмкүн. Бул мамлекетибиздин сырткы саясаты ирээттүү, ырааттуу жүрүп атабы? Ушундай болуш керек беле негизи саясат? Ресурсы чектелген чоң комушулардан көз каранды болгон өлкөгө тышкы саясатты жүргүзүш чын эле татаал. Бул жерде абдан чоң искусство керек. Бул жыйынтыгы бир күндө эмес, көптөгөн жылдар билиниши мүмкүн. Өкмөт алмашат, президент алмашат. Бирок жетекчилер, кыргыз саясатчылар баары ошол алгоритмди билиш керек. Мындай кылса болот, мындай кылбаса болбойт деген да. Мен азыр эми баарын төкпөй чечпей айтып кое албайм, анткени ал тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Анан мен баарын майда чүйдөлөп тиги айтпайм. Анткени мен өзүмдүн жоопкерчилигимди билем. Көрдүң, мен азыр бир аз кууланып атам да. Жоопкерчилигин сен деле билесиң, бирок айтып коюшуң мүмкүн. Мен өлүмүш болуп атам да. Бирок мен эмне үчүн айтпай атам, билесиңби? Анткени мен эртең бийликке келип калышым мүмкүн деген ойду менен коштош элекмин. Эртең мен мамлекеттин чечүүчү адамдарынын бири болуп калсам, өзүмдүн коңшулар жөнүндө оюмду айтып койсом, алар менен кантип сүйлөшөм? Алар менен сүйлөшүп отурсам, алар мен чын дилден айтып атканым ишенеби? Алар жөнүндө айткан менин оюмду алар билет да. Турабы? Мурда эле башкача сүйлөп атты эле. Ошон үчүн биздин публичный саясатчылар оюна келгенде балп этип айтпаш керек. Мен эми болуп каламбы, болбой калбаймбы, мындай 63-кө чыктым да. Балким жакында 70-ке чыга, менин шансым деле жоктур. Бирок баары бир 1000ден 1 шансым болсо дагы мен жоопкерчилигимди билип, ачык айтпайм деп атам. Анткени эгер мага зыяны тийсе, бир момент, бир статуска келип калсам, бул өлкөгө зыяны тийип калат деп андай ойлор мындай балп этип ачык айтылбаш керек. Эми бизде кээде шеринеде отуруп талашканда эле башка ойго келгенде эле тарс этип айтып жиберип атпайбызбы? Албетте, ал
бирдиктүү тышкы саясаттын калыптанышына салым кошпойт, зыяны гана тиет. Анан тышкы саясат дегенем көрдүңөр, мен бир нерсени айткым келет. Биз коммуникациялык тупиктебиз. Евразия континентинин ортосунда турганыбыз менен тогуз жолдун тому болушубуз керек. Бирок айланабыз бийик тоолор, чөлдөр, цивилизация эң чоң өлкөлөрдүн биягыбызда 1 миллиардтан ашык. Тиги Кытай жана анын коңшулары жашайт. Биякта 1 миллиардтан ашык Индия жана анын коңшулары жашайт. Дүйнөнүн калкынын жарымы эле биздин капталыбызда да. Биягында ресурсу толуп батпай аткан тиги Сибирь, Россия, Казакстан турат. Бирок биз тупикте болгон үчүн ошол абалыбызды пайдалана албайбыз. Биз азыр түндүктөгү коңшуларыбыздан көз карандыбыз. Ал көз карандыктан чыгыш үчүн биз эски жибек жол участогун калыбына келтирип, Кытайдан Кыргызстан аркылуу темир жол алып өтүшүбүз керек. Ошондо образды Петр Первыйдын сөзү менен айтканда, биз 4 океанга эшик ачышыбыз керек. Инд океанына, Атлантика океанына, Тынч океанга, Түндүк океанга бар эми. 4 океанга темир жол ачышыбыз керек. Темир жол эле эмес, биз аба жолдорун кап ачабыз деп ачалбай келип атпайбызбы? Эметишибиз керек. Интернет биз аркылуу өтүш керек. Интернет информация сактала турган дата центр дегендер бар. Центр сбора и обработки информации дегенче. Азыр экономика баары цифровой болуп кетип атат. Информация бул товар болуп атат. Мисалы азыр телефондон мен поисковиктен бир сөздү жазсам, ушул сигнал тиги Америкага учуп кетет. Анын Юта деген жеринде, бир жеринде жердин алдында хранилищелер бар мисалы. Ошол жерден информацияны таап, ал кайра бияка келет. Ошо кеткенге микросекунд болсо дагы кетет. Ага энергия кетет. Эгерде ошол хранилище обработка кыла турган центр Кыргызстанда болсо, бул миллисекундка болсо дагы эрте келмек, милли жоул болсо дагы энергия, мини киловатт болсо дагы энергия аз кетмек да. А бул миллиарддаган доллар. Ошондуктан ошондой центр именно Кыргызстанга биз жайгаштырышыбыз керек деп эсептейм үчүн. Анткени мен жана айтпадым, Евро-Азия континентинин ортосу, биягында миллиард, биягында миллиард, биягында миллиард жашайт. Алар жана антип сураганда бары товар бизден өткөндөй эле, информация ушул интернет аркылуу бизден өткөндөй болуп туруш керек. Да, Казакстан бар, Жанубий Өзбекстан бар, эмне үчүн ал жакка барбайт? Анткени жанагы эмелерге электр энергия керек. Бизде арзан электр энергия. Тонун баарына кез куруп, криптовалюта менен ушундай окшогон базаларды курсак болот, информациялык центрлердичи. Андан башкага муздак аба керек. Анткени ал ысыйт экен. Обогреватель дейли. Аны кайра муздатып туруш керек. Биздин сууларыбыз, биздин өзү тоодо муздак шамалдарыбыз муздатып, бул жер аркылуу өткөн информацияны, мисалы сакталган информация башка жакталарга караганда, мисалы Фергана өрөөнүнө караганда арзаныраак болот. Мисалы да? Ал жакта ысык, газдан электр энергия алышат, ысык, аны кайра муздатыш керек, кондиционерлер менен энергия көбүрөөк кетет. Бизде бул пайдалуу. Эгер биз эркин коомду курсак, либералдуу мыйзамдарды курсак, дүйнөдөн ошого окшогон чоң инвестиция келип, бүгүнкү бизде жок тармактай ачылышы мүмкүн. Буга биздин географиялык абалыбыз купкана мындай, табигый абалыбыз, табиятыбыз, климатыбыз, география калабыз шарт түзөт. Эми темир жол жөнүндө. Биз түндүк коңшулардын көзүн карап, этегин кармап күн көрөбүз. Анткени жолубуз ушул жакка кетет. Башка жакка бара албайбыз. Эгерде темир жол курулуп калса, биз Индия, Кытай, бул жагы жакынкы чыгыш, анан ары Европа, Африкага чейин жол ачылат. Коммуникациялык көз каранды эместик, экономиканы диверсификациялайт. Демек, бизге соода экономикалык эркиндикти алып келет. Соода экономикалык эркиндиги саясий эркиндикти алып келет. Мен жанагы айтып атам да. Бүгүн да чоң коңшулардын көзүн карап турабыз. Айнып кетпейт бекейин депчи. Эгер биз дүйнөнүн 4 жарабына барып, 4 тарабы менен мамиле түзүп,
эгерде ГСМ бензин Кытай менен, Россия менен Казакстандан келбесе, анда биз Иран менен Ирактан алып келебиз, Эмираттардан алып келебиз, Түркмөнстандан алып келебиз. Биз мындай ишенгендей болушубуз керек. Жанагы темир жол аркылуу эшелондор жүрүп туруш керек. Бүгүн деле темир жол Өзбекстан аркылуу Ближний Востокко чейин барат. Эмне үчүн алып келе албайбыз? Анткени жолдогу режимдер непредсказуемый. Өзбекстан кааласа жолду жаап коет, каалабаса өткөрбөй коет. Ошон үчүн алып келе албайбыз. А эгерде бул трансконтиненталдык жол куруп, анын жоопкерчилигин Кытай алса, Кытайдын эшелонун Өзбекстан да токтото албайт, Тажикстан да токтото албайт, Түркмөнстан да токтото албайт. Керек болсо Афганистанга окшогон согуш болуп аткан жерлерди алар келип басып коет. Ошол жүрүп турсун депчи. Ошондо биз товарларды дүйнөнүн 4 бурчунан эркин алып келип калганга бизге мындай шарт түзөт. Ошол темир эшелондордун жүрүп турушунун гарантынын бири негизгиси Кытай болот. Тилекке каршы, биз үчүн тилекке каршы логика боюнча Россия менен Казакстан бул жолдун курулушун жактырышпайт. Жаман болгон үчүн эмес, алардын кызыкчылыгы ошол. Биз алардан экономикалык көз каранды болушубуз керек, биз алардан саясий көз каранды болушубуз керек. Ушундай табият ушундай түзүлгөн. Көзүн карап туруш. Алардын көзүн карап туруш керек. Жол алар аркылуу өтүш керек. Кытай дагы Казакстан менен Россиядан гана көз каранды болгусу келбейт. Ал үчүнчү жолду, диверсификация. Кыргызстанда жол ачып коюн, тигилер көп проблема кыла берсе, мен товардын көбүн Кыргызстан менен кетирип берем деп, аларды көз каранды кылып коюш. Кытай жакшы көргөн үчүн эмес. Бизден өткөн жол 1000 километрге кыска болуп атат, жакынкы чыгышка. Экинчиси альтернатива болуп атат. Каласа Казакстандын өтүп аткан жүгүн биз жакка мындай буруп жибергенге мүмкүндүк алат. Көрдүңөр, дүйнөдө жакшы көргөн үчүн эмес, пайдалуу болгон үчүн мамлекеттер бири-бири менен мамиле түзүп иштешет. Өмүргө эми жеке менин жана мага окшогон миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүндөгү датын сураам келип турат. Сиз билгендей миграция аябай күчөп турган учур. Анан ушул миграциянын сыртка жумушчу күчүнүн агылышынын жакшы анан жаман жактарын бөлүп айтышат да. Жакшы жагы эми ошол баягы барып өнөр үйрөнүп келип атат, же болбосо экономикабызга тыгын болуп атат, түрткү болуп атат, ал жактан жылына 2 миллиард тегерегиндеги акча которулуп атат деп жакшы жагын ушундай сыпаттап атышат. Жаман жагы болсо ошол алга күчкө толуп турган учурунда сыртка кетип калып атышат дагы, анан карып, барып, эч кимге кереги жок болуп калганда анан келишет, өлкөгө жүк болуп дейт. Анан ал жакта бала бакырасы ошол жакта төрөлүп, чоңоюп, орусташып, ошол же Турцияда болсо, же Казакстанда болсо, кыскасы Кыргыздын негизги өзөгүн жоготуп коюп атышат. Тилин жоготуп атышат, дилин, нукура баягы өзүнүн баалуулуктарын сезбей чоңоюп атат. Биз өзүбүз аз калп болсо, анан ушинтип сыртка кете бересиңерби, ушул жерден эле оокатыңарды кылбайсыңарбы деген да көз караш бар да. Сиз кайсынысына кичине жакындайт сиздин оюңуз? Анан негизи миграцияны токтотуш керекпи? Же токтотсо кантип токтотуш керек? Бул мамлекетке пайдалуубу бул көрүнүш? Кандай жооп беришимди каалайсыңар? Сиз кандай ойлосоңуз ошондой? Мен бары бир тиги публичный саясатчымын да. Публичный саясатчы деген элдин пикирин өзүмө бурайын, элдин көңүлүн алайын, элдин добушун алайын деген саясатчы бул публичный саясатчы. Алар ар дайым элге жага турган нерсени гана айтышат. Кээ бир чындыктар жакпай калышы мүмкүн. Кээ бир сен каалап турган группага жакпай калышы мүмкүн. Жалган айтпасаң да ошону айтпай коюшуң керек да.
жалған айтқан қорқынышты емес, шындықтың бір бөлігін қатып айтпай қойған қорқынышты деген сөз бар ғой. Жалған айтпасаңдан кейде мындай чыны қойыңды мындай чөнтөккө мындай қатып қойған жақсы да. Өз ошындай құрылған. Раматылық чуақтан айтып қалады да. Ал мындай да десем, білемін бір ошындай. Бірақ ал сөзіңізді мындай айтпаңыз. Айтсаңыз ел қабыл албайды. Қабыл албайды, жаман көріп береді. Чын болсаңдан қабыл албайды. Елге өте тұрған бүгін сөзді айтты. Бірақ саясатчы конъюнктурщик болбош керек. Мен жаңағында айтқан бүгін өтпөй тұрған ойды дағы таштап қойыш керек. Анткени анын жыйынтыгы бір 5-10 жылдан кейін сөзсүз чыгат да. Мен мисалы 2000 жылдары чиновниктердин доходун гана эмес, расходун да текшериш керек деген закон киргизген, өткөн эмес. Азыр ошол бир частично ошо Бекешевтер ошону частично өткөрдү. Азыр расходуңду да көрбөшүң керек. Машинаны кайдан алдың, үйдү кайдан алдың. Ошон үчүн незаконное обогащение деген статья кирип, азыр ошол боюнча көп камалып атат да. Тууганыңа жазып койсоң, башкага жазып койсоң, мурун аны сурабайт эле, азыр сурайт. Мен ошону 2000-жылы киргизгенде таптакыр мындай өткөн эмес, анда Кыргызстандын баарын камап жибересиңер депчи. Кийин акырын-акырындап мына кээде мына алдыга алып өтүш керек. Эми биз мына турак жай саясаты Кыргызстанда 300 000 үй бүлөнүн үйү жок. Үй эмес, үй кура турган участогу жок деп. Шайлоо алдында айтабыз, участоктарды бериш керек. Ар бир кыргыздын өзүнүн үйү болуш керек. Өлсө өлүгө келе турган. Сырттан. Өлсө ошол жерден чыга турган үй болуш керек. Деп айтабыз, бул эмелерге жагат. Шайлоочуларга. Бирок кече бизде ошондой болгон. Үйү жок кыргыз мындай адам катары эсептелген эмес да, үй участогу болуш керек. Мазары болуш керек. Анан кандай үй жок адам болобу? Турабы? Болбош керек. Бүгүн да ошентип, кече ошондой болгон. Бүгүн да биз ошентип ойлойбуз. Мисалы да, ошон үчүн биздин партиянын программасында жилищный программа участоктор берилиш керек. Арзан ипотека менен квартира берилиш керек деп айтабыз. Бирок Германияда 70% немистердин үйү жок экен. Ал үйдү алып эмне кылабыз дейт. Бул жерден үй алып алсам, жумушум тиги аркы шаардын аркы башында болсо 2-3 саат пробкада олтурсам, анеге жумуш чыккан жерден балып квартира арендага алат экен. Бул ага ыңгайлуу экен, арзан экен. Анан өлүп калса, ушул арендага алынган квартирадан өлүгүм чыкты деп алар намыстанбайт. Бизде сөз үйүнөн чыгыш керек, өкүрүп чыгып, анан алып барып коюш. Көрдүңбү? Дүйнөгө турмушка болгон көз караш, балуулуктарым да өзгөрөт экен да. Урбанизация bizde de көбөйөт. Bizde de үйлөр курулуп атат, курулуп анан булар арзан ижарага бериле турган болот. Анан балким сатып алыш да сөзсүз эмес болуп калат. Мен бүгүн көрдүңүз, кээде закон алдыга кетиш керек деп, бүгүн кырдаал ошондой. Анан миграция боюнча деле примерно ошондой. Дүйнөдө азыр эң чоң калк бул мигранттар. 300 миллион дүйнөдө мигрант бар. 300 миллион. Бул тенденция. Бул мен оюмча көбөйөт. Ковид пандемия ушулар токтотуп койду. Но келечекте бул дагы көбөйөт. Анан телепортация дегенде миграция десе биз өзүбүздүн денебизди, мен ушул денемди Москвага алып барсам, ошол жерден тамак жесем, мен мигрант болдум дейм да. А бирок цифралык мекиндикте азыр дистанционный иште өзү бу жерде болгон менен заказды Москвадан алып, Москвадагы менен сүйлөшүп, ошол жерде товарды сатып, машиналарга салып, алардын ишин бул жерден жасап берип жөнөтүп атат. Бул кишини биз кайда иштейт деп айтабыз. Да, телосы физически бул жерде отурат. Тамакты ушул жерден жейт, туалетке ушул жерден барат. Но анын ою, сүйлөшкөн адамдары, кылып аткан иши, алган заказы сырттан келип атпайбы, ошол жака кетип атпайбы. Бул адамды кайда жашап атат деп айтсак болот. Мисалы, таталмас эле, туурабы? Ошондуктан тиги отурган жериң эле болбойт, болчу.
Мына азыр телефонун пайда болгону Москвада жашаган мигрант үйүндө жүргөндө эле болуп калды да. Аралыкты жакындатты. Арандык жакындатты. Мурун коңуш айылда жүрсөң, сүйлөй албаган нерсени сүйлөйсүң, көрөсүң, кеңешесиң. Ошондуктан дүйнө өзгөрөт. Абдан тездик менен өзгөрөт. Кече эле, бүгүн эле бизге көнмүш болуп калган баалуулуктар, стандарттар өзгөрөт. Мен жанагы айтып атпаймынбы? Үй маселеси боюнча. Участок үй болуш керек деп мындай курабыз да. Көп өлкөлөрдө мен айтпадым. Германияда 60-70% немистин үйү жок экен. Арендада жашайт экен. Ошону окуганда мен мындай легкий шок болдум да. Өзүм программа даярдап аткам, жилищная программа партия деп. Анан жана цифраларды алып, ар бир кыргызга жер бериш керек, үй куруш керек. Мазардан бекер жер бериш керек. Үй курганга мындай бекер жардан жер бериш керек деп. Элдин каалаганын айтасың да, анан ойлонуп отуруп, bizde de ошол процесс кетип атат, урбанизация деген ойго кетесиң да. Анан эң негизгиси биздин мигранттардын сапатын жакшылап күчөтүшүбүз керек. Кыргызстандан мейли Россияга барабы, Европа, Америкага барабы, билимдүү, тилди билген, бир профессиянын ээси болуп, кор болбой мындай үйүндөгүдөй иштеп кетсе, бул биздин да утуш, ошол гражданин да унутушу да. Мамлекет ушундай шартты азыр түзүп бериш керек. Ал эми Кыргызстандын экономикасы өнүксө, жаңы жумуш орундарды түзсө, кеткиси келбегендер Кыргызстандан жумуш тапкандай болуш керек. Кеткиси келбегендер. Бирок мен барып иштеп, эл көрүп, жер көрүп келем. Ал жактан Кыргызстанга ал акча алып келбейт да. Ал билим алып келип атпайбы? Туурабы? Ал өнөр алып келип атпайбы? Көп нерсени үйрөнүп. Анан эң негизгиси бизде жасалган товарларды сатканга бизде ал жерде агенттер пайда болуп калды. Азыр айылдагы товарды кантип сатам дебейсиң. Ар бир Россиянын шаарында, регионунда, крайында биздин адамдар бар. Ошолор аркылуу мындай сатсаң болот. Анан биздин мамлекет ошолорго жардам берип, айыл чарба продукциясын, өндүрүш продукцияларын сатканга мындай шарт түзүп бериш керек. Мына биз бүгүн акча жок дейбиз. Дыйкан чарбасына арзан акча таап бериш керек дей беребиз да. Бирок азыр арзан кредит берсең да дыйкан андан пайда көрбөйт. Анткени товарын сата албайт. Эгерде биз товарын сата турган рынок ачып берсек, акча өзүнөн өзү келет. Ошол Россиядан эле алып келип беришет. Сен муну өндүрүп бизге жыл сайын ушунча тонна жөнөтүп тур деп, ошол жакта иштеген кыргыздар, Россиядагы партнерлор аркылуу эле мындай алып келип берет да. Биз ошол каналды ачып беришибиз керек. Кыргызстан жанагындай товарлар, материалдык баалуулуктар, информациялар өтүп турган 9 жолдун томуна айланыш керек. Илгерки жибек жолунун ошол тромб болуп жабылып калган участоктарын биз ачышыбыз керек. Биздин партиянын ушул негизги идеясы ошондо гана биз толук көз каранды эместикке жетебиз. Бүгүн биз шарттуу түрдө көз каранды эмеспиз. Ошондо биз каалаган жакка көп векторлуу саясат жүргүзө алабыз. Бул сөздү элдин баары эле айтат. Бирок мен 99-жылы мыйзам жазып, 2000-жылы мыйзам өткөргөм. Ушул темир жолду куруу боюнча. Именно темир жолду куруу боюнча. 2000-жылы 29-декабрда кабыл алынган. Ал кандай мыйзам эле? Мына ушул темир жолду кургандын, темир жолдун маршруту көп жыл талаш болуп жүрдү. Өзбекстан, Тажикстандар Эркештандан өтүп, ушул Ош тараптан түшсө, бир бөлүгү Тажикстанга, бир бөлүгү Өзбекстанга кетсе деп ошол жакта талашып жүргөн. Казактар курулуп калса, ошо балыкчы аркылуу, Бишкек аркылуу кетсе деп айтып жүрүшкөн. Анан мен ушул Торы-Карт, Жалал-Абад балыкчы маршрутту Кыргызстан үчүн мындай закон болуш керек. Ушул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бере турган жападан жалгыз маршрут деп ошол законду киргизгем да. Анткени бул жол Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктиргенге мүмкүндүк берет. Эгер Эркештандан кирип
Азыр тажиктер бизден талашып аткан участок менен Тажикстанга өтүп кетсе андан кандай кыргызга пайда? Чекеси менен эле болду. Чекесинен кайып эле өтүп кетип атат да. Кыргызстан таккан ортосунан өтүп, анан түндүгү менен түштүгүн бириктире турган болсо, бул Кыргызстандын бүтүндүгүнө салым кошот. Регионалдык экономикалардын өнүгүшүнө мындай салым кошот. Мен муну ушул жана айткандай 99-жылы жазгам, 2000-жылы өткөргөм. И ошол мыйзамды тынымсыз аткарылышын, 20 жыл тынымсыз аткарылышын мен жаңжал салып болсо дагы ошону мамлекеттик программаларга киргизем. Мындан 2-3 жума мурун президент Садыр Жапаровго жолугуп чыктым. Ага ушул темир жолду ушул кыска Кытайларга, Өзбекстанга пайдалуу деп кыска вариантын сунуш кылып атат деп угуп калдым да. Ал бизге пайдалуу эмес, Кытай менен Өзбекстанга пайдалуу. Канча кыска болсо Кыргызстанга ошончо аз акча төлөнөт. Канча узун болсо Кыргызстанга ошончо көп акча төлөнөт. Биз кожоюнбуз, биз өзүбүздүн шартыбызды айтып, бир аз 100 километр, 200 километр узун кыла алабыз. Анан ошол жол сөзсүз түрдө түндүк менен түштүктү бириктире турган жерден өтүш керек да. Тоонун ар жагынан өтүп калса биз бириктире албайбыз. Балыкчыдан барган, Каракечиден барган жол чыкпаш керек. Ушу нарынды бойлоп Тогуз Тородон Жалал Абадка өтүп кетсе, биз нарындын бир жеринен жолду алып барып бириктире алабыз да, Каракечиден түшкөн. Анан ошону айтайын деп кирип айтсам, айтты, бир аз кыскарттык деди. Мурун биз Калык Султанов менен түзгөн жол ат башын аралап келип, деги ат башы кесин жанынан чыгат эле да. Азыр бир аз кыскарттык дейт, бирок баары бир Тогуз Тородон өтүп, казармандан Жалал Абадка келет. Биз Балыкчыдан барган жолдо ошол жерден бир аз узунураак болуп калат экен, ошол жерден бириктиребиз деп мындай айтты да. Мен атайын ошол 2000-жылкы законду эске салып коюш үчүн ошол законду алып кирип, ошону айтып, жакында Кытайга кетип атат экенсиз, башка убада берип жибербеңиз, мондай закон бар, кызыкчылыкка ушул жооп берет деп мен азыр айткан сөздөрүмдү айтсам, эми бир аз өзгөрттүк, бирок негизинен ошол казарман аркылуу өтөт, Жалал Абад аркылуу, ошол жерден бириктиребиз деди. Бир аз мен ойлогондой маршрут эмес, но принцибинде мындай бириктирсе болот. Кайып кеткенге караганда жакшы. Ишке ашып калса албайт. Ички карым катнашка да аябай чоң салым кошот. Өмүрбек ага, мен жана кыргыздын дагы бир өзгөчөлүгүн тууралуу сурагым келип атат да. Бул чын эле биздин өзгөчөлүкпү же саясаттын методикасыбы депчи? Бизде ушул революция, төңкөрүш болуп атат да. Анан саясий куугунтук деген ушул биз эгемендүүлүк алып өз алдынча саясат жүргүзүп баштагандан бери саясий куугунтук деген бир салт пайда болгон сыяктуу. Ошол качантан бери ага сиз дагы дуушар болдуңуз. Азыркы бийликте дагы мындай жаш активисттерден баштап аты угулуп калган, төбөсү көрүнгөн инсандар дагы камакта отурушат. Муну саясий куугунтук дейбизби же азырынча айтыш эртедир. Бирок буга чейинки тарыхтагы ошо куугунтукка дуушар болгон инсандарды эсепке алганда, бул биздин өзгөчөлүгүбүз, кыргыздын мындай көрө албастыгы бири-бирин же чын эле ушунча мындай бир өзгөчө мүнөзүбүзбү же саясаттагы методика сөзсүз ушундай болуш керекпи? Эмнеге биз башка өнүккөн өлкөлөрдүкүн карасак, аякта абдан сейрек. Же алар угузбай атышабы? Жеке бийликти орнотуш үчүн реалдуу оппоненттер жок кылыш керек, болбош керек. Бул жана бийликтин табиятынан, анын ички логикасынан келип чыгат. Эгер жеке бийлик орнотом, мага эч ким тоскоол болбош керек, менин айтканым айткан, дегеним деген болот деген багытты тандап алсаң, анда тоскоол боло турган сүйлөгөн адамдарды, күчтүн баарын жоготушуң керек. Бул ошол логикасы. Раз бизде ушундай система түзүлдүбү, акыркы 10 жылда баш көтөрүп калган саясий күчтө, сөз эркиндиги жана башкаларга мындай басым жасалат. Бул туура эмес. Мына сиз айтып аткан батыш өлкөлөрүндө эмне үчүн антпай дейсиз?
Анткени батыш өлкөлөрүндө эртең шайлоо болсо утулуп калсам мен кетем деген ойго даяр болуп келет адамдар. Сен жакпасаң дагы сени кетирип мен калып калам дебейт. Эртең сен келериңди билет. Келсе мени камап койбосун деп мен өзүмдү тартып мындай алды артымды карап иш кылам. А биздечи? Бизде кийинки келгени мурунку келген четинен камап атат. Давай санайлык. Разаков эмне болду? Коррупцияга айыпталып, Кыргызстандан куулуп чыгарылды. Анын ордуна келген Усубаевдин командасы ошону жасады. Масалиев Усубаевди коррупцияга айыптап, барын компартиядан чыгарып, четтетип, ошол заманына ылайык мындай куугунтуктады. Акаев Масалиевди куугунтуктаган жок, башында өзү качып кетти Москвага. Жарым жылдай жүрүп келди, бирок куугунтуктаган жок, кайра келип саясатка аралаша алды. Ушул жерде аралаша алды. Усубаев кайра аралаша алды, Акаев келгенден кийин. Бирок бул режим кайра эле эскичесинен уланды. Бакиев келди, Атамбаевди куугунтуктады. Туура? Акаевди куугунтуктады. Биз келдик Отунбаева, Бакиевди куугунтуктады. Эми кылмыш бар экен. Атамбаев келди, Роза эжени бизди мындай өгөйлөп куугунтуктады. Эртеби кеч бар бирибизге мындай аракет кылып мындай жасады. Жээнбеков келди, Атамбаевди куугунтуктады. Садыр Жапаров келди, Жээнбековтерди куугунтуктап атат. Анан эми бүгүнкү бийликтегилер айтат да, эртең башкасы келип калса бизди да куугунтуктайт депчи. 30-50 жылдык тарыхыбызды карасак, эч соосу болбоптур да. Дейт да, анан албетте инстинкт самосохранения. Жоготконго аракет кылат. Өзүлөрү калып калганга аракет кылат. Эртең 11 жылдан кийин мен кетсем, менден кийин досум келсин деп аракет кылышат. Мен аларды жамандап айтпайм. Просто адамдын инстинкти ошондой да. Биз Түштүк Кореянын жолу менен баратабыз. Түштүк Кореянын жолу менен баратабыз. Ал жерде де бир акыркы бир 60-жылдардан баштап бир соо калган тиги президенти жок да. Кийинки келгени мурункусун же атып өлтүрүп атат, же камап атат. Ушундай. Демек, бийлик куугунтуктаган бүгүн бийликте калуунун жападан жалгыз куугунтуктаган. Өзүн бийликтен кеткенден кийин куугунтукталбай аман калам дегендин мындай амалы болуп калды да. Амалы болуп калды. Биз 10-жылы ушуну алмаштырганга аракет кылдык. Президент деген бир эле срок болот. Шайлоодон кийин кетет. Партияларды улам келип алмашып турат. Мындай түбөлүк түшпөй калган хан же партия болбойт деген ойду мындай киргизгенге аракет кылдык. Эгер андай болсо, адамдар алды артын карап, тиги кызматтан кеткенге даярданып калыш керек да. Бийлик сөз бар го, бийликтегилер, депутаттар бул элдин күзгүсү. Эл кандай болсо, эл башындагылар ошондой деп жанан. Демек, элдин сознаниясы, түшүнүгү жете элек экен десек болот да. Мүмкүн ошол ынсабын, өзүнүзүн кармай алган адамдарды же болбосо депутаттыкка бир билим деңгээли өтө жетишпеген адамдарды шайлап алып аткандыгыбыздын баардыгын эл алып келип атат десек болобу? Негизинен туура. Бирок мен айтпадым, кээде закондор коомдон алдыга кеткен учурлар болот. Алар коомду алдыга сүйрөйт. Алар коомду башка багытка бурат. Ошону көрө билген, келечекти аныктай билген лидерлер ушундай законду кабыл алат. Ошону сунуш кылат. Эгер көпчүлүк колдобосо, эртеби кечпи ошол мыйзамдар жолун жана мен айткандай табайт.
10 жыл, 20 жылдан кейін бәрі өтеді. Бірақ уақытында емес. Өлкөгө лидерлер келіш керек. Лидер бұл жетекші. Жетекші деген елді алдында тұрып, елді жетелеш керек. Авангард болуш керек, жетелеш керек. Бізде көбінше жетеленме болып қалып жатабыз. Иш кылбай, эмне болот экен деп анан бышып жетилип, андан ары болбай калгандан кийин, эл талап кыла баштагандан өзгөртөбүз да. Жетелеме болбош керек. Азыр өкмөт башкаларын карасаң, соцсетте чаң тополоң түшүп эле бир нерсени обсуждать этип калса, анан ошол маселени чечмиш болуп калат. Булар жетелеме болуп атпайбы? Соцсетте ажиотаж, бул ажиотаж. Бул бүгүн кайнайт, эртең унутулат. Ошо ажиотаж экенин, ажиотажбы же бул туруктуу кубулушпу, тенденциябы айырмалай албай, чаң тополоң түшүп бир популярдуу адамдар, блогерлер жазып койсо, саясат ушул жака бурулуп кетип атпайбы? Туруктуу саясат жүргүзбөстөн конъюнктуралык саясат жүрүп атпайбы? Эптеп пожарник деп бүгүн чаң тополоң болуп кетти, окуюшун эметейлик, тигинтейлик деп алдыга жылбай эле эптеп жанагы пожарник деп болуп, бүгүнкү ситуацияны эле ойлоп калып атпайбызбы? Келечекте эмес. Ошондуктан бийликте турган адамдардын биринчиден убеждениясы болуш керек. Принциптери. Ошого жетүүнүн жолдорун билген программасы болуш керек. Анан командасы болуш керек. Анан анча-мынча майда чүйдөн нерселерге моюн бербей, ошо алдыга көздөй мындай жылыш керек. Кемчилдиктер болот. Кыргызстанда ресурс жетпейт. Жана төшөгүңдү башыңа тартсаң, бутуң ачылат, бутуңа тартсаң, башың ачылат деген абал накта бизде да. Накта бизде. Муну жасайбыз деп бияка калсаң, элдин жарымынан көбү нааразы болот. Бизге бер деп. Ага берсең, бияң ачылып калат. Биздин кырдаал урматтуу мекендештер ушундай. Лидердин авторитети элди ынандыра билиш керек. 10 жыл силер кыйналып турасыңар, могул иш бүтөт. Анан кийин, андан мынча пайда түшсө, анан силерге барат деп, авторитетти ошо пландын реалдуулугу, элге алымдуулугу элди ынандырыш керек. Анан бүгүн баштап кой, деп чурулдап кетсе, бияка өтүп кетип, эл чурулдай берсе, жаба кой, бияка өткөн элдин ишенимин жоготот. Өмүрбек ага, акыркы суроом болсун. Жыйынтыктоочу азыр ошо соцсеттеги чыбылдаган тууралуу эсиме келип кетти бир суроо. Жакында айрым депутаттар тарабынан ошо соцсеттеги фейктерге каршы тыйыш керек, оозуна келгенде оттой бербеш керек деген маңыздагы бир мыйзамдарды кабыл алалы деп ага сунуштап башташты. Мындай бир жагынан караса, чынында мындай ооздуктаганга туура келет да. Сиз айткандай жана фейктер пайда болду, бир өзүнчө эле күч болду да. Багытын өзгөртүп коюп атат да. Бир саясий кандайдыр бир окуялардын таасири, окуяларга таасир берип койчу күчкө айланып баратат да. Анан муну тыюу салалы десе, баягы эркиндикке буттаска болот. Ушул маселеге кандай карайсыз? Фейковый жаңылыктардан улам Америка Иракка кол салды. Ал жерде ушул химиялык оружие бар экен депчи, фейк болуп чыкты кийинчи. Согуш азырга чейин болуп атат. Ливияга фейковый маалыматтардан улам ал жерде да кол салышты. Бүгүн киберпространствода, кибервойска, кибервойна, гибриддик согуш деген жаңы терминдер пайда болду да. Баары аралашып кетти. Бүткүл дүйнө ошонун амалын издеп атат. Трамп, мисалы, ыйлап жиберди го, фейк. Мен англисче түшүнбөйм, бирок ушу фейк дегенин эле түшүнөм да. Баарын эле фейк деп теге бүт Американын ведущий СМИлери менен чабышты да, фейк ньюс деп эле ушул кыйкырып атты да. Трамп ыйлап жиберип атты да. Трамптын түбүнө жеткен кимдер болду?
социалдык сеттер болду. Ошол эле Facebook аны чектеп коюп атты. Ошол эле Twitter аны өчүрүп, анын оппоненттериникин чыгарып атат. То есть чындыгында эле социалдык тармак, алардын кожоюндары, анан ошого ээлик кылган адамдар коомдун пикирин кыска убакытка аныктап, дүйнөлүк саясатты, мамлекеттеги саясатты өзгөртүп жиберип атат. Бул чоң проблема. Анын чечүүнүн жолунда мындай адамдар иштеп жатат. Эми мына биздегилер тиви салабыз дейт да, оозун жаап коебуз дейт. Ал туура эмес. 10-жылы биз конституция жазып атканда төмөндөгү нормалар кирди. Кыргызстанда мындан кийин өлүм жазасы болбойт деген. Анткени биздин аң сезимибизде 1930-жылдардагы террор, репрессия эсибизде эле. Эгер сени мамлекеттин бийлик органдарын басып алды, октябрда болгон окуя боюнча да, эски закон боюнча утулуп калса баары атылыш керек эле. 10-жылкылар атылыш керек эле. 5-жылкылар атылыш керек эле. Анан оппоненттердин баарын шылтоолап, бийликти басып алатабыз деп туруп, атып жогото берсе, өлкөдө оппозиция болбойт. Өлкөдө саясий конкуренция болбойт. Деп ойлоп атылбайт деген норманы киргиздик. Туранын экинчи жагы бар. Насильниктер, зордук зомбулук кылгандар, бандиттер атылбай калат экен. Анын баарын атып салыш керек деген да сөз бар. Но эгерде ошондой өлүм жазасын киргизсек, саясий оппоненттердин ата баштаса эмне кылабыз? Биз кайра артка кетебиз. Туурабы? Андан да жаман. Көрдүңбү? Бир жагынан жакшы, экинчи жагынан ушундай жаман жактары бар. Экинчиси, анан Кыргызстанда маалымат эркин таратылат, эркин таап алынат. Жалган маалыматты тараткандыгы үчүн дагы эч ким камалбайт деген норманы киргиздик. Сен жалган айтып атсаң дагы, фейк таратып атсаң дагы сен камалбайсың деген норманы киргиздик. Анткени эмне жалган, эмне чын экенин өзү салыштырмалуу да. Бирөө жалган десе жалган болуп калат, бирөө чын десе чын болуп калат. Бар коррупционер пара алганын билебиз, далилде десе далилдей албайбыз. Айтканың чын, жалган десең соттолуп камалып кете бересиң, туура? Кете бересиң. Ошондуктан камалбайт дедик. Ошентип камалбасаң, атылбасаң, Кыргызстанда саясий эркиндик болот. Адамдар коркпой сүйлөйт. Элдик пикир реалдуу күчкө айланат. Элдик көзөмөл түзүлөт. Мен жанагы жетелеме соцсетти карап ооп атат деп айтып атам, анын жакшы жагы дагы бар. Эл ошону менен көзөмөлдөп атат. Бирок бирок анын жетекчилигине кетип калбаш керек. Жакшы жагы бар, жаман жагы дагы бар. Ошондуктан менин жеке ишенимим Кыргызстанда эркин интернет болуш керек. Абдан тез интернет болуш керек. Анан арзан, почти бекер интернет болуш керек. Кыргызстан тоолуу өлкө. 90% тоо. Ушул жактан олтуруп, ар жактагы айылды көрөсүң, жетиш үчүн тоодон райцентрге түшүп, анан айланып барасың. Ошол жерге товар ташып барыш үчүн, же тууганыңды көрүп келиш үчүн канча бензин, канча убакыт кетет. Бул кымбат да. Тоодо жашаган, тегиз жерге жашаганга караганда кымбат. Биз ушундай чыгымы көп, кымбат өлкөдө жашайбыз. А тегиз жерде мындай бардың, келдиң. А бизде ошол кымбатта, тоолуу өлкөлөрдө жашоо кымбат болот. Тоону түздөштүн бир эле жолу бар. Бул цифровая экономика. Эми тиги колоттун аркы бетин, Капчыгайдын аркы бетиндеги өтүш үчүн тиги сайдын ылдый жагына чыгып көпүрөдөн өтүп келиштин кереги жок. Ошол жерден туруп сүйлөшөсүң. Ошол жерден туруп сүйлөшөсүң. Табарың болсо, бул коңушуңа берип, аяктагы коңушуну мындай берип кой деп тиги мындай, бар азыр ушундай болуп калды да. Жерди түздөйт, тоону тешип өтөт. Интернетчи. Мен айтам, Европа, Нью-Йорк менен сүйлөшөбүз дегенде, бизде абсолюттуу эркин интернет болуш керек. 10-жылы ушул конституцияга жазып атканда маалымат боюнча эч ким соттолбойт деп жазып атканда мен ушул проблемаларды билет элем да. Мен бир
мечта. Айттым да, мен мечтам бар. Адамдар көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей кала турган заман тезирээк келсе экен деп. Көргөн көзүңө, уккан кулагыңа ишенбей калсаң, өзү келип калды ушул заматчы. Келип калса адамдар өзү ойлоно баштайт. Акыл менен эме бол чын, бол жалган деп азыр деле мына ким фейк эмес экенин кичине эле аракет кылсаң билип коесуң. Кайсыл маалымат туура эмес экенин тигил же бул авторитеттүү сайттарга кирсең билип коесуң. Бир Асан Үсейин жазып койсо, мисалы Текебаев бирөөнү өлтүрүп качып кетти деп. Аки пресске же 24-кө кирсе жок болсо, или МВДнын сводкасына кирсең жок болсо, жалган экен дейт да. Ам бүгүн бирөө жазып койсо эле чуулдап текшербестен туруп элдин баары ошонун айланасынан кете берет да. Анткени көбүнүн сабаты жок. Мен ойлойм, ошол заман жакын күндөрү келет. Көргөн көзүң ишенбейсиң, уккан кулагың ишенбейсиң. Акылыңа гана иштеп каласың. Адамдын ичинде сенсор пайда болот. Адамда мына биз ковид адамда иммунитет пайда кылат деп атпайбызбы? Ошол жалган маалымат дагы ошол ковидте эле. Ал да вирус. Адамдын аң сезиминде дагы иммунитет пайда болуш керек. Жалган маалыматтын да четке талдап алып чыккан. Ал үчүн маданият керек, ал үчүн билим керек. Мен ойлойм, жакында ушундай приложениялар чыгат. Жана факт-чек дегендей. Ошону аркылуу коюп жиберсең, эмне жалган чын деп процентине чейин 50% жалган, 90% жалган деп сага чыгарып кое турган, электен өткөрүп кое турган программалар деле мен оюмча жакында мындай чыгат го деп турам да. Ошон үчүн биз чектебешибиз керек. Тескерисинче дүйнөдөн алдыда кетишибиз керек. Анан тоталитардык өлкө баары кура албайбыз. Бүгүнкү заманда информацияны жаап коюш кыйын. Просто адамдарды камаганга, куугунтуктаганга гана шылтоо таап берип коебуз. Табам деген адам таап алат, бирок тигилер камайм дегенин камап коет да. Демек, социалдык тармактын күчү айрым саясий окуяларга таасир берип атканына көз жума турушубуз керек. Эми бул жана издержки дегендей жаман жактар. Жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Эми биз өзүбүзгө ишенишибиз керек. Рахмат. Кадырман достор, биз жараянды жыйынтыктайбыз. Бизди конокто белгилүү саясатчы Өмүрбек Четкеевич Текебаев.